Жалпыңыздарга Кутман таңғалуу менен биз экинчи саатыбыздагы мейманыбыздагы маек төрүскө келип калган чагы ардактуу жалпы көрөрмандар таң эрте биздин катарыбызга кошулган жалпы замандаштарга Кутман таңгаалап андан аркы эфирибизди уламакчыбыз. Жалпы көрөрмандарга айткым келип атат, бул биздин өзгөчө бир уюткулуу болгон, өзгөчө бир уникалдуу кол жеткис асыл мурасыбыз деп айтсак болот. Себеби биз башка өлкөлөргө мына ушул желегибиз менен жана ошондой эле үрп адат, каада салтыбыз менен, өзүбүздүн маданиятыбыз менен, спортубуз менен таанылып жаткан учурубуз десек болот. Жана ошондой эле бизди таанытып жаткан дагы инсандарыбыз жок эмес. Айтайын дегеним, бүгүн дагы экинчи мейманыбыз мына ушул желегибизге басым жасап, өзүнүн бир патриоттук руху, духу менен Кыргызда кызмат кылып жаткан маданият тармагындагы өкүлүбүз келип отурат. Ким десеңиздер, актер, каскадер жана ошондой эле патриоттук сезимдери менен өзгөчө дагы бир сонун нерселерди Кыргыз элине тартуулап келе жаткан байкелерибиздин бири Алтын Бердикулов. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кутман таң. Таң эрте жалпы келген меймандарга бир көрөрмандарга бир салам айтсаңыз болот. Таң эрте. Жалпы ассаламу алейкум. Негизи больницада жаткан кишигечи, адилет 12ге чейин келип ден соолугун билсең, ошо кабыл болот экен да. Ошон үчүн таң атпай жалпы ассаламу алейкум, ким не ишти баштаса ийгиликтүү аяктасын кечке чейин. Алтын байке, баягы сизди алгач рет биз кичинекей чагыбызда теледен баягы кино актер катары тааныганбыз да. Анан киного тартылдыңыз, баягы Десант деген кайманат менен дагы таанылып калдыңыз да. Анан акыркы учурларда сизди көбүнчө ошол патриоттук бир дуктагы өзгөчө бир иштериңиз менен таанып жүрөбүз. Негизи патриот болуунун сезимдери кандай экен? Эмне үчүн ушу патриот болоюн деп чечтиңиз? Жал болоюн эмес да, ал жүрөктөн болгон иш да. Бул ишке негизин айтканда 5 жылдын жүзү өтүп калды. Кайсы мамлекет башчысы эмеге калган мен айтпай эле коюңуз. Эми айтпасаң деле белгилүү да. Анан бул негизи мекенди сүйбөгөн инсан болбойт да. Туулган жер топурак алтын дейт. Мекенди сүйгөн инсан болбойт. Анан только бир гана адам болот да. Кайдыгер мамиле андай. Анан менин кылып атканым мисалы, сен өзүң эмеле желек жөнүндө кеп кылбадыңбы? Анан бул мамлекетибиздин эң чоң символу болот да. Мындайча айтканда күзгүсү. Ооба. Ушу туу менен таанымалбыз. Башка жакта мисалы Россияда флаг деп эле коет да. Бизде туу деп да айтабыз, байрак деп айтабыз, желек деп айтабыз, флаг деп да айтабыз да. Бизге ушунча 4 тилде айтылат да. Анан бул менин кылып атканым, алдын ала айтып коеюн, хайп эмес. Мурда болсо, мисалы интернет жетишпеген заман болсо, андай билген адам билип, билбеген адам билбей эле кала беришмек. Азыр эмне кылдың, уже чыгып кетесиң да. Бир түндө жылдыз болуп койсоң болот да. Ооба. Анан көп айтышат экен, хайп кылат экен, анан мындай кылат экен депчи. Бул хайп эмес. Бул ошол аркылуу билип, анан дальше уважение кылып кетсин деген сый урматта да, мисалын айтканда. Бул чакырык экен жалпы көпчүлүккө, давай ушундай бололу деп, Бул хайп эмес. Анан көп баягы мындай экен да, бизде көрө албастык деген аябай өрчүп кеткен да. Өзбекстанда подкалинство өрчүп кеткен да. Ала аке деп мындай жакшы, а бизде наоборот да, мындай сөз айтып, анан мындай өзү кылбайт. Кылган адамды көрө албайт. Анан ушундай эме кылып, кыскасын айтканда, негативдер уккан жакшы болот. Бирок анча-мынчасына мындай жолугуп кандай адам экенин билгиң келет, бирок аны жашоодон жолуга албайсың. Жалпы көрөрмандарга кайрылып өтөлү. Ардактуу көрөрмандар, биздин келген мейманыбызга өзүңүздөрдүн кызыккан суроолоруңуздар же жөн гана каалоо тилектериңиздер болсо, экран астындагы WhatsApp номерлерибизге SMS билдирүүлөрдү калтырсаңыздар болот. Биз сөзсүз түрдө өз дарегине жеткиргенге даярбыз. Анан Алтын байке, желек маселеси деп калдык азыркы учурда. Желегибиз дагы бир жаркырап, өзгөчө бир нукта өзгөрдү. Андан сырткары, мындайча айтканда, азыркы учурда баягы өзүңүз айткандай желекти сыйлабагандар деп коелу. Эми баягы соц тармактардан көрүп атпайбызбы? Бир малдарын жаап койгон, тебелеп кеткен, анан таштандыларга да ыргытып ийген, айрылып калган желектерди көрүп атабыз. Анан сиз акыркы учурларда жанагындай бир мамлекеттик мекемелерге дагы желектерин алмаштырып, жаңы желек илип келген учурларыңызды көрдүк да. Мунун максаты? Мунун максаты, эң башкы максаты искусство менен эле спорт алып чыгат.
бул желекти таанытканычы. Анан кийин мындай экен да, мисалы мен бул сөздү айтам, айтып да келем. Бир эле спортсменди эме кылалы, айталы, бейинден бүт эле сыйлайм. Анан айтканда айлап жылдап машыгат, ушундай канча мээнет төгөт, курсак ачка болду, ток болду, ушундай ата-энесинен жакшы сөз укту, жаман сөз укту, ушуну чыдап койбойсуң деп. Бирок ал андай кылган жок да, ал цел койду да. Мен ушул желекти дүйнө жүзүнө таанытам, мен Кыргызстанымды көтөрөм депчи. Анан кийин ушинтип ал чыгып атса, анан биздикилер мисалы биздин мекенде мындай эме да, кайдыгер мамиле да, өңгө өчүп калат. Анан мага эң намыстанганым чет өлкөдөн келген коноктор болуп калат. Анан мисалы келатып, аларга кызык да, өзүнүн өлкөсүндө деле мен ушул өлкөдө болуп келдим деп видеого тартып алабы, или эме кылып тартып алабы. Анан эле бир сөз айтып койсо, ушундай жетишкен эме экен, мамлекет экен, бирок өзүнүн туусуна, мамлекетке внимание кылбайт экен десе, бул ошейин эле эмес, весь өлкөгө сөз кетет да. Ошого мен намыстанам. Бул менин каалоом. Мени илип кой, алтын, тиякты мынтип кой дебейт эч ким. Мындай эмеде, мааниде эме кылбайт да. Мен бул лично өзүмдүн каалоомдо, мен мекенимди сүйүп, мекеним үчүн кызмат кылам деген өзүмдүн целим да. Анан аны жаңылатып коюш, оңдоп койгон эч убакта менин колума жукпайт ал. Себеби дегенде, адам деле келатканда мындай сонун болуп желбилдеп монтип турса, мындай жакшы болосуң да, молодец, эмекен, мекем экен, ушинтип илип койгон жок экен. Эми илбей койбойт, илишет. Бирок айтып коет го, ат баспаган жагын миң басат деп. Мен бир эле желекти илгенде айтып кетем. Айтып мындай экинчи мындай сонун эле айтышат, деп мындай өзүм да мындай жаман жакты алып чыкпайм да, ал менен ага чейин ызы чуу болгонумду, сөз болгонумду алып чыкпайм. Анан эле дейт, анан кайта эле ошол эле желек дагы эле өңүчүп калат. Анан келип илейин десең, илгенде атканда келип калбадыңбы? Жаңы эле илмекпиз да, бүгүн эле айтылды эле да, деп атат. Айла жок, отмазка да, эми анан түшүнөсүң. Анан ошо менен анан илип коем, сону мактап коем. Молодец, мени сыйлады. Аябай сонун экен. Эми сыйлаган жактар болуп калат ушундай чай үстүндө. Анан кээ бирде ал мамлекеттик мекеменин босогосун да аттаган эмесмин. Болбосо ичинде болдум, укмуш деп туруп илип коебуз. Анан сизде ушул бир эле желек маселесинде эмес, коомдо бир көйгөйлүү болуп аткан бир иштериңизди көрүп жүрөбүз. Жакында эле ушул биздин баягы Борбордук аянтыбыз жактагы Айчүрөк соода борборунун жанындагы баягы асфальт яма деп коелу, ошол жакка баягы таң эрте барып алып дагы ушундай бир сонун нерселерди кылдыңыз да. Аны өзүңүз айткандай соц тармактарын көргөндөр көрдү, билбегендер билбей эле калдык депчи. Анан сиздин бир катталуучу катары ошолдай иштерди деле жасап келатасыз да, мисалы да, ошолор боюнча дагы маек курсак. Эми өзүң башып айтып кеткендей жолду айтып атат окшойсуң. Эми эме деле айтып коет экен го, жетимдин башынан сыласаң, бул өзгөчө сооп деп. Жетим. Анан жолду жасап койгон өзгө. Мен ал эми кичинекей эмени чынын айтканда мындай кандай десем, сезим башкача болот экен. Эми айенден баягы машина бузулуп калса, эми ходовой жана эмеси ошол эле шопурдун чөнтөгүнө эме кетет да. Ооба. Анан ал быйтам деп тияка чыгат. Анан аяктан түзүп келатып, мындай эме болуп. Мен өзүм ошол жолдон өтүп күбө болом да. Анан мындай сезим болду эле, ушу жол деле эми баягы алдын ала айтканда, сонун мамлекетибизде көп жерде жол оңолуп атат. Сааты убактысы келсе аякта оңолот экен. Мен муну кайдан билдим? Ошо таң атпай жана тазалыкта иштейт го. Ошолор айтып калды да. Бир убакыты келгенде биякта жабылат деп. Анан эми баягы убакыт аз болсо дагы ошенди кичине оңдоп коеюн деген бир ниет койдум да. Анан эми ошону мен жасабасам, анда мен неге өзүмө ниет койдум деп анан өзүм кыжалат болом да. Анан оңдоп койдук, анан сен айтып кеткендей жанагындай 5 кол тең эмес экен. Үйдө жатып алып көбү сүйлөйт экен. Көбү жакшы сөз айтат экен. Бирок сүйлөп аткандарга мен айтып кетет элем да.
Сүйлөй бербей андан көрө көбүрөөк баягы өлкө үчүн салымыңарды кошкула деп, э? Бул негизи Москва сразу эле курулган эмес да. Ооба. Эгерде чынында ушундай сүйлөп мындай кылып атса, булар не то что мамлекетке эмес, өзүнө наразы адамдар да. Адамдар муштумдай болгон эле эт болот да. Ошо жагың таза болбосо, сен бүт жагыңды жөн эле кой. Ошон үчүн мекенди сүйүш, бул сен өзүң илдеттүүсүң. Туулган жерин топурак алтын деп мисалы. Мекенди сүй өзүңдөн башталат деп коебузбу? Чет өлкөдөн келгенде деле кээ бир мындай кылып азышение го жатак алып жерди өөп, бул өзүңдүн эмең да мындайча айтканда Кыргызстан бейиш да. Анан кийин жатып алып каалашынча мен аларды чынын айтканда душман деп эле эсептейм да. Душман болуп жүрүп өтүп кетет деп эле эсептейм. Бизде болсо СМС билдирүүлөр бар. Саламатсыздарбы, Регион каналы. Алтын байке, ишиңизге ийгилик каалайм. Сизди кинолордон көрбөй калдык, бирок патриоттук сезимдерди козгогон иш аракеттериңизге биз абдан кубанабыз. Анан кайсыл жактан болосуз, үй бүлөңүз тууралуу айтып кетесиздерби деп 27 менен бүткөн абонент. Кайсыл жактын кулунда болосуз? Жалпы көрөрмандарга айтып кетели. Негизи ушу жалпы жолунан каяктыксың, кыргызстандыкмын деп эле коем. Бул кичи мекеним Жумгал, анан Көгөйдө чоңойгом. Түбүм Миңкуш да, негизи Миңкушта туулганбыз. Анан кийин чоң атамдар менен Көгөйгө көчкөбүз. 8 Көгөйдөн бүткөм. Мындай эле жөнөкөй эле үй бүлөнүн баласымын. Чоң атам колунда өскөм. Чоң атам былтыр 100 жаш дегенде кайтыш болду. Ушундай атамдын, чоң атамдын айткан сөздөрү да сыпа ресмен кетпейт да. Ошон үчүн мындай көп женден ага ошо атамдын сөзү мотивация да. Үй бүлө боюнча эми жокту жоктой эле айткан жакшы болот го. Баягы өзүмдү алдасам да тиякты алдай албайсың дейт го. Эми баягы адам баласында мындай экен да. Итим жаман болсун деп эч ким ойлобойт экен да. Бул сыноо экен да. Сонун жашадык, 5 жыл жашадык. Анан баягы эки жолго түшүп кетебиз деп эч ким ойлобойт экен. Анан бул ушундай келет маңдайда ошондой экен. Тагдыр деп койсок болот. Зато бир баланын атасымын. Балам аз мен менен мындайча айтканда буга чейин көп эле жендердин элге кызык да. Башка каналда деле кандай эме болгондой эле айтам да. Жашырбайсыз. Аны калп айтып, ана мындай зачем мисалы. Кызык эмне да. Бир баланын атасымын. Ошол балам экөөбүз жашайбыз. Кайсы төшөккө жатам ошондо айтайын. Кандай жастыкка деген. Чоң рахмат Алтын байке. Анан мен дагы бир кызыктуу суроо болуп атат. Баягы калпак боюнча дагы өзгөчө калпактарды кийип жүрөсүз. Формаларыңыз деле бир өзгөчө. Анан ошо ар дайым ошо ак калпак күнүндө дагы өзгөчө автоунааңызды жасалгалап алып шаарды кыдырып бир өзгөчө ушундай бир мындай рухту ойгото турган кел кыргыз бололу деген чакырыктар менен жүрөсүз да. Ошол калпак жөнүндө дагы сурагым келип атат. Калпак жөнүндө мен таң аткычакты айтсам деле тажабайм го. Эми бул калпак чын айтканда биздин улуттук баш кийим да. Башка өлкөдө бизде чын айтканда көп эле жен чоңдордон зависить этип калат да. Анан башка жактан мисалы спортсмендер менен сүйлөшүп саламдашып эле сен сыяктуу эле жакшылыкка жолугуп каласың. Анан ага чейин видеосун көргөнсүң да, ушундай калпакка башка элдин эме суктанып атканын. Анан бул калпак эми биздин улуттук баш кийим. Бул калпакты мисалы айтканда Чубак ажы кийген, алтын калемдин ээси Чыңгыз Айтматов кийген, көп эле инсан кийген да. Анан жалпы мен кыргызмын деген жигиттер кийген. Анан биз кийсек башыбызды мындай бүтүп кетеби же башкача болобу? Анан эле мындай 1000 сомдук же 5000 сомдук жана рекламада кепкаларды кийип алып өзү эле 50 cent болуп атышат го. Мен ошолорго таң калат элем да. 500 сомдук калпакты кайта бир күн нормально кийип койсом эмне болот дейм да. Анан тим эле жанагындай болуп рекламаны кийип ал анан ошо жакка эле барып эле башкача өлүмгө кетсем эмне болот? Анда каалабайт да, туура? Ооба. Ошон үчүн биз өзүбүздүн улуттук эмени сыйлап эме кылган жакшы болот. Мен кээде мен деле кепка кийем, анан мойнума алам да. Мен акмын, мен тазамын, мен укмуш да дебейм. Бирок жүрөгүмдө мындай калпакты мындай эме кылам да, басым жасайм да. Анча-мынча тамадан үйүнө келсең костюму көп го.
Сиздин үйгө барсак Мен калпак үйүмө көп. кирсең машинеде тиги калпакты буга кийем, муну буга кийем. Тиги чыгып калса тигини тиге белек кылып салам деп ушундай да. Ошончо сый менен кийем да. Сөзсүз түрдө баягы сыймыктанып кийели деп айтат эмеспи? Анан Сен деле кийсең эмне болот элең? ооба, мен дайыма эле кийип жүрөм эми. Эшикке чыкканда бир чабайбы. Калпак гана деп. Анан тамаша. Алтын байке баягы учурда көп жерлерге желек илип жүрөбүз. Анан баардыгы азыр эми учурда каражатка келип такалабыз чынында. Анан бур кенедей эле желектин баасы азыр бир канча сом турат да. Алды колуңдагы желекти эле канча сом дейсиң муну? Бул бир 500 сом болуш керек деп ойлойм. Сумда, Туура элеби? Мисалы мындай эле айтайынчы, мына мунун материал бөлөк бекен. Ооба. Ушунун элечи мындай минсең сетка да, сетка. Ошол эле 100 сом деп сатат. Болбосо кыялдан алсаң ал 50 сом. Анан мындай экен да. Кээ бир жерге баягы 400 сомдук, 500 сомдук желек илинип калат да. Башынан ошондой илинген, анын деле жанагындай стойкасы мисалы. Ооба. 1,5 сом желек илсең кыйшыйып кетчүдөй болот да. Бул мындай 400 сом желек илсең десең делечи, ал баягы ушу мынтип вызов эме кылат да. Кымбат желек илсең ал оңой менен мынтип желбилдебейт. Болгону вид, вызывающий вид болот. Кып-кызыл болуп, эки бети тең мындай эме кылат да. Анан колдогондор болот, болбой койбойт. Колдогондор болот. Анан кээде баягы атын айтып эме кылгандан уялат. Анан мен ошол баланы негизи любой жакта айтам. Бул мага эле эмес, көп коомчулук мындай көп адамга жакшылык кылат. Эдил Хасенов деген жигит бар, Майамиде жашайт. Ошол жигит да мындай колдоо кылат, анан жакшы сөзүн айтат мага. Негативтеринди окуп калат экен да. Анан ошондо да мындай мотивация кылып, жакшы сөзүн айтып. Анан баягы машинеде мисалы багажда калп айтпайм, 10 желек болот да мендечи. Сөзсүз түрдө дайыма жаныңызда. Ал аякта мисалы мындай шымым болот, пласко, зымпым бүт готовый да. Бүт бары даяр. Сразу чыгап түшөм, кетем да. Сен муну алып келе кал, тигини кыл дебейм да. Мындайча айтканда алет мындай мекенге кызмат кылыш керек да. Түбөл калган эч ким жок, мекенди сүйүш керек. Бул мекен биздин өзүбүздүн ушундай бейиш да. Менин максатым ошол да. Ким не деп айтат. Ошо, чоң рахмат. Эме желектерди илүүдө Алтын байке негизи атайын сизди соц тармактан карап, ушул жакка желек момундай алмашпаяптыр деп чакырышабы же өзүңүз айткандай дайыма эле жаныңызда жүрөт экен, анан дароо өтүп баратып эле ошол көрүп калсаңыз алмаштырасызбы? Жок, мага күнүнө видео келет да. Мисалы өткөндө талкуу болуп кетти го. Желекке мусор эметип койгон. Ооба, таштанды. Мен аны кайдан билет элем мисалычы. Соц тармак болбогондо. Анан звонить этип айтты ушундай эки бала да, байке улуш иш менен келатасыз, биздин духубуз жетпейт, ушундай тетиңдей көчөдө ушинтип жатат кып-кызыл болуп депчи. Мен деле айттым, чындап эле желекпи же желек эмеспи? Жок байке желек экен дейт. Анан ошо боюнча урган боюнча келдим. Кандай болгон күндө дагы, кээ бир үйдө жатып аны анализдей берет экен, мындай, анан тигиндей, анан бул желек тигинткен, минткен депчи. Бул желекти мен кылбайм, муну өйдө жактан өздөрү чечет, биз жөнөкөй эле адамбыз. Бирок кандай болгон күндө дагы бул мамлекеттин символу да. Эски болобу, жаңы болобу, сен муну сыйла. Анан ошо менен келдик, кичине башында милиция келгичекти, байкебиз деле кыялын көрсөттү. Анан милиция келгенден кийин өзүнүн статьясы болот мунун негизичи. Бул менде экинчи жолу болуп атат уже. Биринчисинде көмүр жаап коюп, анда дагы мындай өзүнүн эмесин алып чыккан да, кечирим сурап чыккан. Анан милиция келгенден кийин милициялардын эмесин уккандан кийин тиги байке деле өзүнүн эмесин эме кылды. Бирок эл билип билбей айтат экен. Жаныңда болгондой эле сүйлөйт экен да. Мен ал абышканын чынын айтканда кылып аткан ишин туура эмес деп баалайм, бирок жашын сыйладым. Бирок мен чынын айтканда ал абышканын баласын көргөн да жокмун. Анан балам минтип койду, балам тигинтип койду дейт. Анан баягы кээ бир не болгонун анализде билбей эле мени күнөөлөп коет да. Анан мен дали айтат элем, мен бирөөнүн байлыгына же бийлигине асылбайм.
мен ага тишим өтпөйт дашычы. Саясаттан алысмын мен болгону символика эле да. Кой бул биздин эмебизде эле ошол эле чыйпылыктап эле анан эмнени баштасаң аягына чык дейт го. Анан ким кандай айтат, ал өзүнүн иши да. Анан мен болгону жана айтып кеткендей чоң атам тарбиясында өскөм. Мекеним үчүн күйөөсүз колунан келген жан дүйнөмдү мисалы любой жактан мындай салым кошкум келет. Чоң рахмат дейли Алтынбай эке, ар дайым ушул кыргызга бир рух бере турчу, дух бере турчу патриоттук сезимиңиз өчпөсүн. Анан бизге бөлүнгөн убакыт өз соңуна келиптир. Анан сизге эркин микрофон берели, жалпы элге дагы бир кайрылуу жасап кетсеңиз болот. Ооба, эми көп эле эфирде ата-эне жөнүндө айтабыз го. Ушундай чоңойтконуна деп, анан мен дагы ал эмеме кошулам. Мени ушун чоңойтуп, ушундай тарбия берип, даражага жеткизген ата-энеме сыймыктанам. Анан жалпы жолунан айтып кетет элем, мурдага караганга азыр биздин мамлекетте кичине жылыш жакшы. Айтсаң эле сен пахта коюп атасың, паткалин кылып атасың дейт экен да. Пахта койгуда биз же мындай эмеде болбосоң, анан убагында сөз келбесе айтып койбосоң атасы өлөт деп коет. Ооба. Ошон үчүн Кудайга шүгүр да, азыркы маалда биздин ажабыз, мамлекет башчы ажабыз сонун иштерди кылып атат. Мындан дагы көп жакшысын кылсын. Колдойлуу. Анан ошон үчүн айтат го, колуна кол, бутуна бут бол депчи. Ооба. Ошон үчүн мекенибизде көрө албастык болбосун. Бүгүн барбыз, эртең жокпуз, ким билет да. Ошон үчүн колдон келсе ушу мекенибизге салым кошолу, кимибиз кайсы тармакта болбойлу, сыйлашалы. Анан элибизде тынчтык болсун, жакшылык болсун, талашканыбыз сый болсун, той болсун, мекенибиз өнүккөн өлкөдөн болсун. Анан мен бул сөздү негизде айтып келем. Мекен бизге эмне кылды, мекен бизге эмне кылды, мекенге биз эмне кылдык деп жашайлы. Чоң рахмат. Өзгөчө сөздөр болду. Бар болуңуз. Ушундай эле балам дейм. Ооба. Ардактуу көрөрмандар, мына ушинтип бизге бөлүнгөн 1 сааттык эфирибиз соңуна келип жетти. Бүгүн өзгөчө маек төрүбүздө кыргыздын духун, рухун көтөрө турган жакшы бир сөздөр айтылды. Алтын Бердигулов байкебиз маек төрүбүздө болду. Албетте, ар дайым таң эрте сиздерге бир жагымдуу эфирлерди тартуулаганга даярбыз. Андыктан биздин катарыбызга кошулуп дайыма биз менен бирге болгон көрөрмандарга терең ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым үйүңүздөрдө бекем ден соолукта аман эсен өмүр сүрүңүздөр деп бүгүнкү эфирде жыйынтыктайбыз. 1 саат алкагында Адилет Амангулов сиздерге кызмат кылдым. Кийинки эфирлерден жолугушканча аман туруңуздар.